Андан кийин негизги маселе таухид 3 бөлүктөн турат дедик, рубубият, улухият, асма сифат. Андан кийин азыркы күндө харижиттер таухиддин 4-чү бөлүгү бар дейт. Не? Таухидул хакимия. Өкүм кылуу, өкүмдарлык кылуу таухиди депчи. Башкаруу, өкүм, Аллахтын өкүмү менен башкаруу. Бул бөлүктү өзүнчө бөлүк кылган бул туура эмес. Не себептен туура эмес дегенде, негизги эки себеби бар. Биринчиден, эгерде булар таухидул хакимия менен максаты бир нерсени өкүм кылуу болсо, арам, адал кылуу болуп атса, ошол максатты айтып аткан болсо, бул рубубиятка кирет. Аллахтын кылган иштерине кирет. Бирдекени адал кылуу, арам кылуу Аллахтын иштери да. Таухидул хакимияда максатыңар эмне деп сурайбыз? Бир нерсени адал кылуу, арам кылуу десе, бул Аллахтын рубубиятына кирет. Эми экинчиден, эгерде максатыңар ошо Аллах Таала арам кылган, адал кылган нерселерге амал кылып, моюнсунуп ибадат кылуу болсо, анда ал улухиятка кирет. Демек, бул таухидтен өзүнчө бөлүк болуп чыкпайт. Өзүнчө бөлүк болуш үчүн башка бөлүктөрдөн айырмасы болуш керек да. Ошону эле майнсиз келип атса, анда бөлүштүн кажети жок. Экинчи себеби, ушул таухидти хакимияда аша чапкандык шариатта эң биринчи адашып фирка болуп бөлүнүп чыккан жамааттын себеби ушул харижиттердин. Эң биринчи Усман радыйаллаху анху, Али радыйаллаху анхуларга каршы чыккан хавариштер ушул таухидул хакимияда аша чабып кеткен үчүн. Инил хукму илля лилля, өкүм Аллахка гана таандык деп, ошо Усман радыйаллаху анхуга дагы ыраазы болушкан эмес. Мына ошон үчүн харижиттердин эң негизги адашкан себеби ушул таухидул хакимияда аша чапкандык. Үчүнчүдөн, буларга неге таухидул хакимияны бөлүп атасың десе, анткени негиздүү дейт да. Эгерде андай бардык негиздүү маселени таухидтин бөлүгү кыла берсек, анда бирөө чыгышы мүмкүн. Намаз шариатта негиздүү. Намазды таухиди салат деп кылышыбыз керек. Намаз таухиди. Бирөө айтышы мүмкүн зекет негиздүү депчи. Андай эмес. Жанагындай бөлүктөрдөн айырма болуш керек. Ушул себептерден антип таухидти өзүнчө бөлгөн болбойт.